божомол менен эртең менен саат 4:30 башталган. Бизге саат 4:53 эң биринчи маалымат түшкөндө эле саат 4:59 биринчи группа келип эле өрттүн аябай чоң экенин билип, бир биз деген вызовду жарыялаган. Ошондуктан Бишкек шаары боюнча ар бир райондон, ар бир частьтан бир автоцистерна келген. Бүгүнкү күнгө азыркы маалга 6 цистерна иштеп жатат. Бир куткаруу иши и тазалык муниципалдык ишканасынан 4 автоцистерна келди. Суу менен аларды алып келип жардам берип турушат. Азыркы маалга биз болжомол менен 5000 квадрат деп айтып атабыз. Бирок жакшылап келип, лаборатория инспекторлор келип, изилдөө иштерин жүргүзгөндө квадратурасы бир аз көбүрөөк болот. Божомол менен алдын ала электр жабдуулардын короткое замыкание дейт. Ошол үчүн имараттын ичинде, ушул аркабызда турган имараттын ичи убагында холодильный помещение болчу экен. Ошол жака өрт өтүп кетип, азыр ошол жакты өчүргөнгө аракет көрүп атабыз. Түтүн дагы аябай уулуу болуп атат да, балдар кирип ичине иштей албай атат. Анан аябай коюу болуп атат, эчтеке көрүнбөйт ичи. Плюс бул холодильный оборудование бир этаж эле, бир 2,5 миң, 3 миң квадраттай эле болот. Ошондо 5 этаж болгондо канча болот? И квадратурасы аябай чоң да.